ул байкуш киши эмнелерди көрбөдү. Бар Оскар Коевич, Нью-Йорк Таймс, важная птица. Бул алтын уурдалган алтын эмес. Бүгүн эмне болуп атат? Мен көргөн эмесмин. Сабаты аз, анан адашып сүйлөгөн. Сезебиз дагы и билебиз. Ошондой умный киши Аскар Акаевич. СССР урагандан кийин биринчи болуп жаңы эгемендүү республикалардын ичинде переговоры с президентом господином Джорджем Бушем. Бар бир республикага валютанын источниги керек. Кумтөр эң ири долбоор. Эми буну баягы кылымдын аферасы деп атап келип атышат да. 98-жылы уже биринчи болуп Россиядан 15 жыл мурун 90-жылдардан эле башташты атаканы мага чынын айтышым керек коммунисттер. Мына Россияда дагы, Казакстанда дагы, Тажикстанда дагы бир адам президенттин критикалаган жок. Эң негизи укуктуу кыргыз мамлекетин куруш маселеси турат. Экономиканы көтөрүүнүн бир гана жолу бар, узак мөөнөттүү программа кабылдаш керек, 10 жылдык. Менимче Кыргызстанды көтөрүш үчүн азыр 3 чоң маселени чечиш керек. Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн тагдыры 100 жыл мурун чечилген. Элибизге түшүндүрүп, эгемендүүлүктүн баасы канча болгон. Мен демократ президент катары 2021 жылдын 31 августунда Кыргыз Республикасы көз карандысыздыгынын 30 жылдыгын белгилейт. Биринчи 15 жылда Кыргызстан өлкөнүн туңгуч президенти Аскар Акаевдин жетекчилиги астында кеңири эл аралык таанууга ээ болуп, жаңы демократиялык мамлекет катары Бириккен Улуттар уюмунун татыктуу мүчөсү болгон. Мен Аскар Акаев Кыргыз Республикасынын президенттик кызматына киришип жатып, бүтүндөй эл ишенип мага жүктөгөн Кыргыз Республикасынын президентинин бийик милдетин талыкпастан ар намыстуулук менен аткарууга өз элимдин ыйык ата журтум ала тоонун алдында ант берем. Аскар Акаев жөнүндө мен айтсам түгөнгүс. Мен түшүрүгүм боюнча, менин баам боюнча, республика мирде разный умный люди туулат. Кыргызстанга Кудай Таалам берген ошондой умный киши Аскар Акаев. Мен көп иштегеним жок, 2 жылдан ашык иштедим. Ошол аралыкта 100дөн ашык журналисттер келди бүткүл дүйнөдөн. Айрыкча Америка Кошмо Штаттарынан, Европа мамлекеттеринен, чыгыштын өнүккөн Азия, Корея, Кытай мамлекеттеринен журналисттер келди. Эми ошолордун ичинен президент менен жолугуп эксклюзивдүү интервью алам деген. Бир дагы журналист ошол максатына жетпей кеткен жок. Мен дагы чыгармачыл чөйрөдөн барган курчекеммин. Кээде Аскар Акаевич үстүндө кишилер отуруп калса дагы чуркап барып, Аскар Акаевич, Нью-Йорк Таймс, важная птица, бир 15 мүнөт бөлбөйсүзбү деп айтып элем. Анан дагы ушу убакыт болбой атпайбы деген мен да карап барам да графикин. Аскар Акаевич 9:30 болгондо бош турбайбы бир жарым саат. Ошондо алам. Анан жарайт деп кабыл алат да, жарым саат дейбиз. Жарым саат кайдан? Кенен жооп берет. Эми ошондо бул кишинин интеллектуалдык даярдыгына, Маурика Кыргызстан талабына өтө кызыктар болуп атканына абдан таң калып элем. Мисалы Америкадан, Канададан келген журналисттер болуп калса, бизде Менделеевдин таблицасына байланыштуу бардык элементтер бар экенин, алтындын чоң запастары бизде экенин айтып, ошого инвестор керек, иштетиш керек деп айтат. Япон журналисттери келет, мисалы ТВ6 деген Токионун телеканалы бар экен, абдан популярный. ТВ6-тен 5-6 киши келген.
аларга бизге электрондук чарбаны өнүктүрүү керектиги жөнүндө айтып атат да. Бизге мына жанагы түштүктөгү кремний чыгарып турган заводубуз бар. Ал иштеп келген кеңеш доорунда. Бирок азыр байланыштар үзүлгөнүнө байланыштуу токтоп турат. Эгер аны биз өчүрсөк, биз Японияга дагы кремний, эң таза сапаттагы кремнийди жөнөтө алабыз. Деп анан чиптер керек. Чип дегенди мен ошол бул эмне дейм? Ошол чиптердин наны кремний. 94 жылдан баштап реформа жүргүзүлө баштады. 98 жылы, баягы 94 жылы жер элге таратылып берди, мал, мүлктүн баары элге таратылып берди да. Эркин дыйкандардын катмары пайда болду да. Алар албетте биринчи кезде ошол эгин менен камсыз кылуу боюнча иштеп киришти да. Ошентип 4 жылдан кийин 1998 жылы Кыргызстанда 1.200.000 тонна буğday өндүрүлгөн. Бул деген толугу менен камсыз кылып, андан тышкары 200.000 тонна бизде ашык болуп калды. Анан ашык ал жылы кичине күйүп кетишти, баягы дыйкандар. Бирок кийинки жылдары анан 1 миллион тонна буğday өндүргөнгө өтүп алышкан. Мына Асқар Акаевдин учурунда ушундай болуп турган. Бүгүн эмне болуп атат? Бүгүн ошонун жарымын кайра араңдан зорго өндүрүп атабыз. Билермандыгы, көрөгөчтүгү, окумуштуулугу, сезимталдыгы, алдын көрө билгендиги негизинде биз мисалы сомду кабыл алдык. Легендарный парламентте Аскар Акаевичтин демилгеси менен биз депутаттардын негизинен бүт кылчактаганбыз. Россия турса рубль менен Казакстан иштеп атса, Өзбекстан иштеп атса килейген бизге караганда деп. Бирок ага карабай Аскар Акаевич мындай орусча айтканда настойчиво кабыл алып бергиле, кеч калабыз, азыр да кечигип атабыз. Дагы эртерээк башташыбыз керек эле. Эртең кеч болот. Азыр кабыл алышыбыз керек деп. Бирок ошол айткандай болуп сомду сумынини башкасы сумдарын, теңгени бардыгын рубльдагы бизден кийин кабыл алынбадыбы? Мен бир жолу келип чыгып болгондо айттым эле, мына бүткүл дүйнөгө таанытты Аскар. Чыңгыз менен Кыргыздан Аскар экөө бүткүл дүйнөгө таанытты. Биз ошолор менен сыймыктанабыз. Эч убакта биз унутпайбыз аларды. Алардын кылган эл үчүн кошкон салымдары, айткан акылдары, иштеген аракеттери, элдин турмушун ойлогону бардыгы биз аны жүрөгүбүздөн сезебиз дагы, билебиз. 1996 жылга карата акча реформасы өзүнүн алгачкы жемишин берди. Гиперинфляция толугу менен жеңилип, ал жылына 3-4% чейин төмөндөгөн. Жана экономиканын калыбына келиш үчүн ыңгайлуу шарттар түзүлгөн. Баштапкы экономикалык өсүш абдан динамикалуу болгон. 1996 жылы 7,1%, ал эми 97 жылы 9,9%. Кийин эл аралык каржылык кырдаалдын начарлашынын жана КМШдагы соода экономикалык кызматташтыктын шарттарынын таасири астында Кыргызстандын экономикалык өсүшү 1998 жылы 2,1%га чейин төмөндөгөн. КМШнын башка өлкөлөрүнөн айырмаланып, Кыргызстандын экономикасы тез калыбына келип, кайрадан көтөрүлүп, 2000 жылы 5%дан ашып кетти. Бул жерде алгачкы экономикалык өсүш толугу менен чет элдик инвесторлар курган өнөр жай ишканалары, тактап айтканда, Кумтөр алтын казуучу комбинат, токмок, айнек жана телевизор фабрикасы, Бишкек тамеки фабрикасы жана сүт ишканаларынан болду. Биз ошол Канада компаниясын кантип макул кылабыз дегенде Чыңгыз агабыздагы угуп, анан кийин Чыңгыз ага бир Бирштейн деген ишкер адам менен таанышып, анан ошо Бирштейн деген мен ошол Камека менен сүйлөшүп берейин деп макулдашып,
Анан кийин Чыңгыз агабыз ал Берштейнди премьер-министрим, менин премьер-министрим Насирдин Исанов менен тааныштырат. Анан бир күнү Насирдин Исанов баса айткым келет. Насирдин Исанов ээрчитип келет Берштейнди. Мына ушундай Берштейн деген дүйнөлүк деңгээлдеги ишкер адам экен. Ошо камеканы алып келгенге жардам берейин деп атат деп. Анан жакшы болот, жардам берсе иштейли деп, анан Берштейн менен иштеп калдык. Анан кырсык болуп Берштейн, Насирдин Исанов экөө ошол кумторду көрөбүз деп учуп, анан ошо учуп барып көрүп келебиз деп баратып автомобилде кырсык болуп Насирдин Исанов кайтыш болуп калат. Мен өткөндө айтпадым беле, мен биринчи премьер-министрим болгон, өзүбүздүн мүнөзүбүз дагы окшош эле, ушунчалык ал кишини мен терең сыйлачу элем. Анан ал кишинин кетиши мен үчүн дагы, кыргыз калкы үчүн дагы эң чоң жоготуу болду. Орду толугус жоготуу болду десем жаңылбайм. Ал киши тирүү болгондо менимче 10 жыл бирге иштемекпиз. Калганын билбейм, биринчи 10 жыл бирге иштемекпиз. Ушунчалык ал киши жакшы адам эле бардык жагынан. Анан бирок ошо кырсык болуп, ал киши кайтыш болуп кетти. Ошондон кийин анан көп ушакча сөздөрдү чыгарышты. Мына Акаев, Насирдин Исанов каршы болгон экен. Анан Акаев андан айрылыш үчүн ушундай катастрофага салды деп. Бир далилдеген факты жок. Ошондой ушак таратышты көп. Ошол 90-жылдардан эле башташты атаканы мага, чынын айтышым керек, коммунисттер. Реванш алабыз деп, Акаевди кетиребиз деген ошондой максат коюшуп, ошо Насирдин Исановичтин кайтышынан дагы ошондой пайдаланышты да, ушунчалык. Мен айтар элем, ушундай ыплас ушундай жумуш жасашты. Ар бир республикага валютанын источниги керек, валютанын агымы керек, туруктуу. Муну эми бир мамлекеттер нефттен пайдаланат, бир мамлекет газдан пайдаланат. Анан ошондуктан мен көп ойлонуп Кыргызстандан ошо алтындан башка таба албадым. Мындай туруктуу агым керек эле, валюта алышыбыз керек, сомду кармашыбыз керек. Мына сом бүгүнкү күндө дагы биздин сомдун курсу Россиянын рубльнин курсуна барабар ушу жакшы кармалып келет. Менин өзүмдүн көзүм менен көрүп, өзүм окуган бир маселени айтып койсом болот. Ушу 1600 килограмм алтынды швейцариялык банкка салып, ошол алтындын эсебинен биздин бюджетти кыргыз сомун кийирүүгө колдонгону бул чындык маселе. Анакаев алып кеткен эмес. Ал биздин эл өлкөбүз үчүн иштеген алтын. Бул жөнүндө маалымат ошол убакта эле айтылган. Бул алтын уурдалган алтын эмес. Бул алтындын эсебинен кыргыздын сому кийрилген. Бул алтындын эсебинен биз бюджетти кармап турабыз. Анан бул ар кандай сөздү айта берсе, бул өзгөчө биздин элибизде ушул кичине ушак ар кандай сөздөрдү айтып эле уламыштан уламыш кылып айта берсе, бул жаман өнөкөт болуп турат. Ошо эмне үчүн дегенде ошол кумтордун аркасы менен. Себеби кумтор ошол 25 жылдан бери туруктуу валютанын агымы болуп калды Кыргызстанга. Ошо биздин улуттук банктын алтын запасы жетиштүү. Мына эми дагы бир жолу тактап коелу. Мына 2005-жыл мен президенттен кеткенде гана алтындан пайда түшө баштады. Ал эми 2005-жылга чейин убыткада болгон экен. Убыткада болду. Камекада пайда көргөн жок. Кыргызстанда пайда көргөн жокпуз алтындан. 2004-чү ошол мен акыркы жыл иштегенде $100 миллион киреше түшкөн. Бүт толугу менен 1 центине чейин жана социалдык фонд уюштурганбыз. Анан
2005 жылдан баштап алтындын баасы асманға чыкты. Баягы менин убактымда 400, ошого салыштырганда 4 эсе көп мына, карабайсыңар. Ошентип кумтордун негизинен убайын, кумтордун пайдасын менден кийинки президенттер көрдү. Ошол мисалы ар бир баягы бийлик бутагы же болбосо жаңы өкмөт алмашкан сайын Кумтор менен улам бир жаңы келишимдер түзүлүп атты да. Биринчи келишимди түзгөн Кыргыз Алтындын жетекчиси Сарыгулов, өкмөт башчысы Чыңгышев, ошолор түзүшүп, ошолор Канадага барып баарын эсептешип түзүп келген. Анан ошо 2003 жылдагы түзүлүш ошондой болду. Анан кийин мына кийин ушундай Акаев ошо келисимди арзандатып кеткен, уттуруп кеткен, үлүшүбүз азайып калган деген. Бирок эмне үчүн 2009 жылы ошо Кыргызстандын үлүшүн ошо Бакиев төмөндөтүп кетти. Мына бүгүнкү үлүш, бүгүнкү заманда ошол 2009 жылы Бакиевдин баласы катышып, ошо кийлигишип, анан ошентип, ошол биздин 2003 жылдагы үлүштү азайтып кетишти. Эгерде ошол Кыргызстандын кызыкчылыгы үчүн накта күрөшкөн болсо, эмне үчүн 2003 жылдагы үлүштү көбөйтүп кеткен жок? Ошол мезгилде Кыргызстандын туңгуч президенти Аскар Акаев экспортко багытталган жаңы индустрияны базар экономикасында иштөөгө жана атаандашууга жөндөмдүү өнөр жай ишканаларын түзүү үчүн чет элдик инвесторлорду тартуу үчүн бардык күч аракетин жумшады жана анын акырети ийгиликтүү аяктаган. Кыска убакыттын ичинде бир катар жогорку технологиялуу өнөр жай ишканалары курулган. Аскар Акаев бийликте турганда жалаң эле жол боюнча эмес, биздин экономиканын өсүшү үчүн ошол отурушун бардыгын көзөмөлгө алып, өз көзү менен текшерип, ошону кыймылдатып, аны текшерип турду да. Анын ичинде жана сиз айткан жол да бар. Эгерде ал киши ошол 91-жылы бийликке келгенден кийин биздин экономиканын өсүшүн, өнүгүшүн жолдорун издеп карап, бардык нерселерге көз салып туруп өнүктүргөнгө ушундай кызыктар болуп жүрдү. Анын ичинде айтсам эми, анын ичинде жол да бар. Жолду жана сиздер айткандай деги ошондой сөз бар эмес. Жол азабы, көр азабы деген. Жол өзү жолсуз иш болбойт. Жол адамдын кан тамыры. Мунсуз экономика жылбайт, транспорт жүрбөйт дегендей, ана киши өзү көрүп, жолдун баарын транспорт менен көрүп, самолет менен көрүп, аралашып, макулдашып көз жетти. Бу Кыргызстанды түндүк менен түштүктү байланыштырыш керек. Мурда баягы Союздун убагында темир жолдо нормально иштечү эле, Ташкент аркылуу темир жол токтоп калды, элдин катнашы үзүлдү. Оңдош керек да. Ага тез чара көрүш керек болуп калды. Эми ошон үчүн Бишкек жолу тытылып, машиналар жүрбөй, татаал учурда капталып турганда, ал киши карап туруп анан токтоп указ чыгарды. 1996 жылы апрель айында указ кабыл алды. Бишкек Ош жолун реконструиялоо, эксплуатациялоо жана реконструкциялоо боюнча. Анан өкмөт карап, антип-минтип токтоп чыгарып, анан дирекция, генеральный дирекция дорога, автомобильный дорога Бишкек Ош деген түзүп антип дегенче убакыт өтүп, 97 жылдан баштап полный ходом жүрө баштады. Анан бул жолду таптатына кылып, бул жолду иштетиш үчүн ушу дирекцияларга көп СМУларды, жол курулуш мекемелерин түзүп, жолду эксплуатация мекемелерин түзүп баштырып, анан ошо жакшынака иш катуу иштеп башташты. Дагы 2007 жылы жол бүттү. Таптатына кылып бүттү. Түнкү саат 10-11-ге чейин иш бөлмөсүнөн кетчүбүз. Иш бөлмөсүнөн кетпегенден кийин жардамчылары кетпейт, бөлүм башчылары кетпейт. Бизге чейин ошентип эриктеп жүрөбүз. Ал эми эртең менен ишке биз да мурда чыгат. Ошондой абдан эмгекчил дагы, анан могу чарчоону билбеген дагы адам эле. Ошондой иштейт эле.
кээ бирде сүйлөгөн сөздөрүндө эми жана текстте кошуп кетет жаңы терминдерди. Мен таң калам. Ошол адап чыгып аткан кездерде приватизация деп айтыштын өзү кыйын. Анан кийин жанагы жер реформасы жана башка нерселер. Ушуларды кайсы убакта окуп үлгүрөт, бул киши кайдан маалымат алат, мен абдан таңыркай турганмын. Бирок Аскар Акаевичтай жөнөкөй өтө дипломат кишини, жетекчини мен көргөн эмесмин. Ошон үчүн Аскар Акаевич Кыргызстанды таныткан улуу инсан, жетекчи президент гана эмес, ушу өзүнүн дипломаттыгынан тез аранын ичинде биздин Кыргызстанды бүтүн дүйнөгө таанытты деп анын эмгеги зор деп мен эсептейм. Уважаемый Аскар Акаевич. Дүйнөлүк аренада эметкени мына азыр да эле Кытай, Япония каяктар гана барып лекцияларды окуп атат, жумушка чакырып атат. Бул деген Аскар Акаевичтин эң бийик окумуштуулугу, анын адамдык сапаты, бийиктиги, көрөгөчтүгү ошону дүйнө таанып атпайбы? Эми бул 16 жыл деген это же страшно. От родины, расселили родину, ошентип алыс жүргөн трудно. Бул баягы киши эмнелерди көрбөдү. Эки агасы өлдү, баласы өлдү. Это же страшный удар. Ушунун баарын испытать этти. Мына биздин Кыргызстан биринчи болуп СССР урагандан кийин биринчи болуп жаңы эгемендүү республикалардын ичинде дүйнөлүк соода уюмуна өттүк 98-жылда. Мына ошондо менин Бермет кызымдын эмгеги зор, чечкиндүү салым киргизди десем жаңылбаймын. Себеби биз биринчи жолу 94-жылы ошол дүйнөлүк соода уюмунун штаб-квартирасы дагы Швейцарияда, ошол жерден ошо кызым өзү переводчик болуп, анан ошонун жетекчилери менен жолугуп, сүйлөшүп, андан кийин 5 жылдын ичинде ошол жерде 5 жолу, анан өзүбүздүн республикада 7 жолугушуу болду. Ошонун баарында Бермет кызым катышып, координациялап, ошо дүйнөлүк соода уюмуна өтүүчү жумушчу топтун ишин координациялап, 98-жылы ошо биринчи болуп, Россиядан 15 жыл мурун биздин соода уюмуна өтүшүбүзгө ошол Бермет кызым чоң үлүш киргизди. Так, азыр айтайын. Мына 10-да Бириккен Улуттар уюмунда Кыргыз желеги көтөрүлгөн церемонияда дагы Аскар Акаевич ошол жерде турду. Айтор Маврикия, Америка Кошмо Штаттарынын Жорж Буш баштаган, анан кийинки анын ким эле младший Буш. Ошолор турган кезге туш келип калды да. Анан мага көп нерсе түшүнүксүз. Айрыкча жанагы сабаты аз, анан адаш сүйлөгөн, азыркы мамлекеттерде тагайталбаган Буш младший дегендин убагында кандайдыр бир ушу бизге тормош мамиле жасалып кетти деп ойлойм. Госдепартаменттин бир жетекчисинин айтканын укканмын. Биз Кыргызстанда эң арзан революция жасадык деп. Ушундай бир түшүнүксүз нерселер болуп кетти дагы, анан ал кишини каралоо башталды. Жагдай башталды. Өзүңүздөр көрүп атасыз, бир адамды бир күндө 5 күндө эле каралап таштауга болот. А мунун Бакиев 5 жылы катары менен сындап жүр. 5 жылы катары менен. Кийинкилер дагы улантты. Бир убакыт көрсөтүп атат. Көп нерселерди Аскар Акаевич туура жасаган экен. Ошол кезде айткандай, эрктүү Кыргыз Республикасынын автор экен. Жанагы Бириккен Улуттар уюмуна кабыл алууда, жанагы бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмуна кирүүдө, жанагы соода, эл аралык соода уюмуна кирүүдө иманын бардыгы авторитет, антпесе кире албайт эле ушуларда.
үмүт келечекте чоң ошол Аскар Акаев баштаган ошо реформалар аягына чейин чыгып, азыр дагы ошол эгер мен жаңылбайт болушум керек, эгер ошол реформалар таптакыр токтоп калып, башка реформа менен жашап атабыз, башка өңүттө иштеп атабыз десем, мен жаңылат болушум керек. Biz 15 yılın içinde 1 milyard 800 milyon qarız algan ekenmiz. 1 milyard 800 milyon qarız. Kreditler, bari uzak möhnöt, arzandatılgan kreditler, 30-40 yıldık. Anan al 1800 milyard qarızdın 550 milyonu geçirildi. Dağı 550 milyonu Washington'da rezervni bankta turçu. Sebebi har bir mamleketin el aralık soda sattığın обслуживать etken oşonday valutный zolotoy zapas boluş gerek. Oşentip 550 milyon negizinen el aralık valutnik fond tarafından alıngan oşonday valutный запасыбыз бар болчу. Ал толук сакталып турган ошо 2005 yıl. Ошентип мен 2005 yılı республиканы 700 milyon qarız менен эле калтырдым. Мына birinchi 15 yılda en kıyın yıllarda, en kıyın egemendүү mamleketin fundamentin töptöp, egemendүү mamleket kurgan o birinchi 15 yıl, жоғарыда айтып кеттім, birinchi yıldары айлық, пенсия, пособие берген акча жок. Мына ошонун барын канча проект бүтүрдүк, ошонун барына биз ошо 1 milyard 800 milyon kredit algan ekenbiz. Ошонун 550 milyonun geçirtip kettim. Жана 550 milyonu Washington'da turgan. Valutный запас катары ошентип 700 milyon гана карыз калган. Мен президенттик кызматтан кеткенде. Эми салыштырып көрсөңөр болот. Менден кийинки 4 президент 15 жылдын ичинде 4 milyarddan aşık qarız alıştı, 4 milyarddan. Mına hazır Kırgızstandın qarızı 5 milyard dollar bolup turat. 5 milyard dollar bolup turat. Бирок bir dagı gözgө görünörlük proyekt işke aşkan жок. Айрымдар ошол биздин үзөңгү кош Кытай тарапка сатылып кеткен деген пикирлер баягы азыркыга чейин эл арасында ар кандай айтылып келет да, ушунун чын бышыгын өзүңүздөн билсек, анан чек ара маселесине токтоло кетсеңиз. Эми чек ара маселеси бул эң татаал маселелердин бири, мамлекеттер аралык. Анан эгер Кыргыз-Кытай чек арасына келсек, бул маселелер Россия, Цин империясынын убагында эле чыккан, мындан 150 жыл мурун тактап айтсак 1870 жылдарда эле талаш башталган. Анан мен биринчи эле сүйлөшүүдө Кытайдын председатели Цзэн Цзэминге айттым. Урматтуу председатель, бул Хан Тенгри деген бул биздин ыйык тобубуз. Кыргыздар ошо Хан Тенгриге сыйынган мусулман эпохасы келелекте эле биздин сыйынган тоо, анан ыйык тоо, ушундай бул жөнүндө мындай детально сүйлөшүшүбүз керек, ушундай деп айтып бердим. Ушундай Хан Тенгринин кыргыз эл үчүн кандай ыйык мааниси бар экен, баарын илгертен баштап. Анан кийин экинчи үзөңгү куш калган 3 участка боюнча анча баары башынан эле ачык болчу, эми документтер да бар, жакшы. Анан ушу эки татаал участок боюнча. Анан Казакстан, Тажикстандардын дагы бир нечеден участкасы бар ушунда. Иши кылып жалпысы 25. Касыгиндин колу бар, анан Жоэнлайдын колу
бар. Анан Горбачев жетекчиликке келгенде Горбачев ден себеп менен чогулуп 89-жылы ошо чегара маселелерин чечели деп чечим кабыл алышат. Анан эми биз Советтер Союзунан ажыраган республика болгондон кийин биз баш ийишибиз керек. Ошол чегара маселелери эл аралык укуктун негизинде чечилет. Ал эл аралык укук боюнча ошол Касыгин менен эң акыркы документ Касыгин менен Жоэнлай кол койгон 25 талаш тартыш участка сүйлөшүшүбүз керек. Итогун угуп көр, мына Россия, Кытай эки улуу мамлекет катары 50%тен бөлүп алышты. 50% жана талаш тартыш участкалардын 50% Россияга калды, 50% Кытайга кетти. Ошонун ичинде Россия жанагы Даманский деген аралды өткөзүп берди. Ошо жерге 60-жылдарда советтик солдаттардын каны төгүлгөн. Ошону өткөзүп берүүгө аргасыз болду. Мына кандай маселе кандай чечилет. А кыргыздар ойлойт жана Дордой базарында эле соодалашат экен деп. Жана Акаев сатып жибериптир дегенде. Анан бул мамлекеттер аралык өзгөчө чегара маселеси, бул өзгөчө маселе да. Анан Казакстан, Кытай. Казакстан 40%-ин сактап калды, 60% Кытайга өттү. Көбүрөөк үлүшү. Тажикстан 30%-ин сактап калып, 70%-ин өткөзүп берүүгө мажбур болду. Байкадыңарбы? 70, Кытайга 70%. Ошол талаш жерлерин, талаш участкалар. Талаш участка сөз ошондо болуп атат да. Биз болсо эң башында эле мен жанагы позициям твердый болгондуктан Кытайлар Хан-Тенгри боюнча суроосун жоюшту. Хан-Тенгрин кыргыздарга калтырабыз дешти. Булардын ыйык тоосу экен, Хан-Тенгрге тийбейбиз дешти. Ал эми Үзөңгү курушка келгенде 70% бизде калды, 30% Кытайга кетти. Бир гана Кыргызстан көбүрөөк үлүш алдык. Кыргызстан көбүрөөк 70%-ын сактап калдык, 30% Кытайга кетти. Кытайга өттү. Эми ал 30% ошол мен өзүм учуп барып баарын көрүп келгем, 30% илгертен эле кытайлык кыргыздар жайлаган жайлоо экен. Советтер Союзунун убагында Кытайга ошол жерди арендага берчүбүз. Ошо Касыгиндин колу менен арендага берип, кытайлык кыргыздар жайлаган жер. Мына ошол 30%-ин кытайлык кыргыздар жайлаган участкасын 30% Кытайга өткөзүп бердик. Ал эми 70% Кыргызстанда калды. Мына өзүңөр баамдап көргүлө. Мына Россия, улуу Россия 50% Кытай бөлүштү. Кошуна Казакстан 40%-ын сактап калып, 60%-ын өткөзүп берди. Тажикстан 70%-ын өткөзүп берип, 30-ун эле сактап калды. Мына Россияда дагы, Казакстанда дагы, Тажикстанда дагы бир адам президенттин критикалаган жок. Эмне үчүн мынча территорияны өткөзүп бердиң деп. Себеби алар жоопкерчиликти сезишет. Анан улуу Кытай мамлекети менен ошол жанагы чегараны чечкендин өзү бир чоң маселе ошол. Хан-Тенгринин негизи жартысы биз тарапка өтүп кетти. Ошол убакта менин эсимде Аскар Акаевдин дипломатиялык ишинин жеңиши деген чоң маселелер чыккан. Чындыгында ошол Аскар Акаевдин жүргүзгөн дипломатиялык, жогорку деңгээлдеги дипломатиялык маселени чечиштин негизи мына ушуга алып келген. Ал эми жанагы сатып жиберди, анан тигинти-минти деген сөз, бул ошол кездеги оппозициянын эле жүргүзгөн беттирмаарлык саясаты. 2006-жылдары Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министри болуп
Роза Исаковна Отунбаева дайындалған. Өзінің іс сапарын Москваға барғанда журналистер сол жерде сұрау берген. Роза Исаковна, уағында Аскар Акаевичті қаралаған, Аскар Акаевичті шундай мемлекеттік төңкеріске алып баруға жүргізген іштің негізі үзеңгі қуыш мәселесінде тұрды эле. Үзеңгі қуыш мәселесін көтересіздер бе деп. Ошонда Роза Отунбаева айтқан. Үзеңгі қуыш мәселесі туп-тура шешілген, бұл мәселені біз көтербейміз деп. Решительность Садыр Жапаров звучит. Эми же ақмақтар көбейді. Ушылар эми көтін қысса, я грубый адамын, грубый. Көтін қысса, хватит. Хватит, 30 жылы ешкіге шыққан жоқ. Андан көрі шының артынан білгіштер шелдесе, Қырғызстан оңолбай тұрған жері жоқ. Оңолчу уақытқа келіп қалдық. Ошон үшін Акаев эми бұйырса келер. Келсе, ал президент болам дебейді. Бір чоң қызмет претендия етпейді. Ал для республики экономическое развитие бұл. Жардам береді. Бұл үші өте білімді үш. Знает, от чем он надо. А потом наука, все прочее. Он же вот консультировал. 15 жыл іштегендегі емгегі ар тараптуу елдердің достығы, экономиканың өсіші, Қырғызстан егеменді болып, бекемделіші, барлығы ушул Аскар Акаевичке байланыштуу. Мен айтайын дегенім, Аскар Акаевич өзі мыйзамды бағалаған, мыйзамды сыйлаған, мыйзамды урматтаған инсан қатары, құқық қорғау органдарының қайрылуысын қабыл алып, ошоға өзім так дана жооп берейин деп келгени эң туура чечим болду. Аны биз туура түшүнүшүбүз керек. Бул жерден баса айтып кете турган нерсе, президент Садыр Нуркожоевич дагы ушул Аскар Акаевич келип укук коргоо органдарынын суроолоруна жооп берсе, анын коопсуздугун сактап беребиз деген өзүнүн сөзү өтө жогорку деңгээлдеги сөз деп ойлойм. Ал эми Аскар Акаевич баягы айтпадыбы, ушул укук коргоо органдарынын суроолоруна жооп бердим деп. Жооп бергени жана өзү билген, өзү аралашып, өзү чогуу жүргөн, өзү көрүп калган маалыматтарды так ачык айкын айтып бергени өтө жакшы болду. Менимче Кыргызстанды көтөрүш үчүн азыр 3 чоң маселени чечиш керек. 3 чоң. Биринчи чоң маселе бул укуктуу мамлекетке кайрылып, укуктуу мамлекет кура башташыбыз керек. Себеби мынау мыйзамдуулук 2005 жылдан кийин пайда болбоду. Мыйзамга кайдыгер карап, азыр жана криминалдын дүйнөсүндөгү түшүнүк боюнча эле жашап калбады бел. Түшүнүк мыйзамдын негизинде эмес, көп маселелер түшүнүктүн негизинде. Ошол криминал бийлик менен чырмалышып алып, ошол ушундай акыбалга алып келди. Бул келечекте Кыргыз күчтүү мамлекетин түзүүгө мүмкүнчүлүк бербейт. Ошондуктан эң негизи укуктуу Кыргыз мамлекетин куруш маселеси турат. Азыр укуктуу мыйзамдын негизинде мамлекеттик жетекчилер, кызматкерлер, элибиз мыйзамдын негизинде жашаш керек. Понятиянын негизинде эмес, мыйзамдын негизинде жашап, укуктуу мамлекет куруу максаты турат.
Бұл өзі çoğ mesele, бұл bir çoğ mesele. Мен азыр жаңы конституция кабыл алып атат. Ошо жаңы конституцияны ыйык кармап, ошонун негизинде укуктуу мамлекет кура башташ керек. Бул бир. Экинчи, экономиканы көтөрүш керек. Экономиканы көтөрүүнүн бир гана жолу бар, узак мөөнөттүү программа кабыл алыш керек, 10 жылдык. Себеби азыр ресурс жок республикада, ошондуктан 1 жыл, 3 жылда экономиканы оңдоо мүмкүн эмес. 10 жылдык программа алып, ошо дүйнөлүк донорлорду тартып, эл аралык финанс уюмдарын тартып, ошол 2001 жылы баштаган 10 жылдык программанын тажрыйбасы бар бизде. Ошону иштешкен адамдар да бар азыр бүгүнкү күндө. Ошонун баарын пайдаланып, жаңы 21-31 же 22-32 жылдар деген 10 жылдык программаны алып, ресурс таап, ошону башташ керек. Ансыз экономиканы оңдоо мүмкүн эмес. Üçüncü, elibizdi dukun götürüş gerek, elibizge bir tuğra ulutluk bağıt beriş gerek. Bunun dağı negisi var, men uşunu aytıp keteyin, sebebi mına 100 yıl murun Kırgız mamleketlülüğünün taqdırı 100 yıl murun çeçilgen. 1921 yılı Sovet doğru baştalganda Kırgızstanda ушундай жаш, таланттуу десең, таланттуу, эрктүү десең, эрктүү ушундай адамдар чыккан, лидерлер. Мисалы, жаңы президентке сунуш берер элем, ошонун 100 жылдыгы болуп атат. 21-26 жыл тарых чечкен жылдар. Мына ошол Кыргыздын лидерлери, аларды көп эстеп жүрүшөт, бирок ушул ишин көп айта албай жүрүшөт. Мына ошонун негизинде бир кыргыздардын башын бириктирип, мына ушундай азыр жоопкерчиликсиз башкарып алып барсак, Кыргыздын эгемендүүлүгүн жоготуп алабыз. Ошону кандай чечилген кыйын акыбалда, анан кийин ошол Абдыкерим Сыдыков да атылып кетти. Көп ошол лидерлер атылып кетти, ошол националист деген. Бирок чечим кабыл алынып калган, тагдыр чечкен. Россиянын составында Кара Кыргыз автономия республикасы пайда болуп, кийин социалисттик республика болуп, анан кийин ошентип эгемендүү мамлекетке айланып кеттик. Мына ушул тарыхка кайрылып, ошол 100 жылдыкты белгилеп, мына 5 жылдын ичинде программа түзүп, элибизге түшүндүрүп, эгемендүүлүктүн баасы канча болгон ошо жылдар. Ошонун көбү атылып кетти да. Абдыкерим Сыдыков баш болуп атылып кетти. Ошолор мына гений ошо жылдар ошо күрөшүп, өмүрүн берип, анан ошо жол ачып кеткен.